Саламатсыздарбы, урматтуу интернет сүйүүчүлөрү. Бүгүнкү сабакта биз Canva тиркемеси менен таанышабыз. Canva тиркемеси каалагандай дизайнды жасоо үчүн керектелет. Сиз Instagram баракчаңызга киргизүүчү ар кандай постуңузду же болбосо историяларыңызды жасалгасын ушул тиркеме аркылуу жасап алсаңыз болот. Тиркемеге киргенде эле мындай бет ачылат. Бул жерде эң алгачкы бул атайын категорияларга бөлүп койгон. Карап өтөлү. Биринчи бул публикация Instagram. Демек, Instagramга киргизүүчү өзүңүздүн постуңуздун жасалгасыны мына ушул жерден жасап алсаңыз болот. Керектүү шаблонду тандап, керектүү жерлерин өзгөртүп, өзүңүздүн маалыматыңызды киргизесиз дагы, аны Instagramга жүктөп алсаңыз болот. Жана ошондой логотиптерди ушул жактан түзүп алсаңыз болот. Жана историяларыңызды жасалгаларын ушул жактан жасасаңыз болот. Андан сырткары презентацияларды жасасаңыз болот бул жактан. Плакаттар, анимациялар. Караңызчы, кандай жакшы, кандай сонун мүмкүнчүлүктөр. Өзүңүздүн Instagram баракчаңызды жасалгалоо үчүн көптөгөн сонун мүмкүнчүлүктөр. Караңыз, видеода жасап алсаңыз болот. Анимация менен логотиптерди жасап алсаңыз болот. Караңыз, чакырууларды жасасаңыз болот. YouTube каналыңыз болсо, анда анын жасалгасыны дагы ушул жерден жасап алсаңыз болот. Бардык жака керектүү болгон жасалгаларды ушул жерден жасап алсаңыз болот. Эң сонун мүмкүнчүлүк. Эми сизге кызыктырып калган болсо, кийинки сабакта сиз үчүн эмне кызыктуу, эмнени жасап көрсөтөйүн, мына ушуну комментарийге калтырып кетиңиз. Кийинки сабакта мен сизге ошол сиз жазган нерсени жасап көрсөтүп берем.